Assalamu алейкум, амансыздарбы, тез кабардын көрүүчүлөрү, сак саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздерге бул чыгарылышыбызда Ош шаарынын чыгыш дарбазасынан бир аз эле өткөндөн кийин буйруса Памир көчөсү 14-даректен сатыла турган дал ушул 2 кабаттуу заңгыраган 13/9 размериндеги жалпы 8 бөлмөлүү ушул үйдүн тез арада сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Бак дарактары бар, айланасы песка блоктор менен тосулган 5 сотук жер аянтында жайгашкан. Суусу чыгат, таза суу бар, газ келген, свет келген, интернет кабелдери тартылган, бир гана канализация маселеси чечиле элек, буйруса жакында ал маселе дагы чечилип калар достор. Ош облустар аралык больницасына буйруса тезирээк жүрсөңүз 3 мүнөт, болбосо 5 мүнөттө барасыз. Жакын шаардын эле бир бурчу. Эгерде кимдир бирөө дал ушундай жер үй издеп жаткан болсо, шаарга жакын жерден, анда чамдаңыздар, издегениңиздер бизден табылды. Баса сатыла турган баасы буйруса $170,000 бааланып аткан үйдү акыры ошол сиздер үчүн шашылыш түрдө болгондугуна байланыштуу $138,000 түшүрүп койду. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар, алып коюңуздар. $138,000. Ушундай үй издеген тааныш тунуш, жоро жолдош, жакындарыңыздар болсо, бул видеону максималдуу түрдө жөнөтүп коюңуздар. Кененирээк маалыматтарды видеонун жүрүшүндө беребиз. Жүрүңүздөр. Кайсыл жерде жайгашкан, кантип киребиз, кайсы көчөдө десеңиздер, даректерди тартып көрсөтөлү. Дареги мындай, Ош шаарынын чыгыш дарбазасы тактап айтканда аркадан түз Фуркат тарапка 150 метр чыкканыңызда партнер нет заправкасы же Адыгене соода борбору. Дал ушул жерден бет маңдайынан Адыгененин мына автоколонна 2902-нин ичине кирип барасыздар. Оңго же солго бурулуп кетпеңиздер. Ушул жактан түз ичкери киресиз. 200 метрден кийин оң тарапка буруласыз. 150 метрден кийин солго буруласыз. Памир көчөсү 14-даректен жолугушабыз достор. Жүрүңүздөр. Оң тарапка бурулдуңуздарбы? Тупке келгенден кийин солго бурулганда, буйруса 25 метрден кийин дал ушул 14-катар номериндеги күрөң түстөгү дарбазалуу үйдү көрөсүздөр. Кана, жүрүңүздөр ичкери. Бисмиллахиррахманиррахим. Куттуу көргө сиздерге насип кылган болсун достор. Суусу мына могу жерден чыгат экен. Напору жакшы буйруса мына. Бактын асты көлөкө. Бул жагында алма, өрүк, шабдалы, анар бар экен. Бий алмасы, тыт, шабдалы дагы. Жашыл зона. Бул жагында навес бар. Үйдүн аркы тарабында черный ход деп коет. Ушул бир бөлмө аркылуу чыгып кетүүчү эшик орнотулган. Анын астында бир бөлмө узун подвалы бар. Бул жакта болсо сырттан дагы ичкериден дагы кире турган душ бар. Жуунуучу бөлмөсү, андан ары тарапта буйруса сыртка жаткана жайгашкан. Бул жерде канализация жок. Местный септик бар. Септик дагы тетиги бурчта көчө тарапта орун алган. Кана, бисмиллахиррахманиррахим. Куттуу көргө сиздерге насип эле кылган болсунчу. Бурундулган эшик аркылуу кирип баратабыз. Бул жагы чакан коридор. Сиздерге оң тараптан баштай турган болсок, мына ушул оң тарапта буйруса универсал бөлмө. Потолоктор натыйжный потолок болгон достор. Панорамный 3 көздүү терезе камтылган. Буйруса эртеден кечке чейин жарык дейт. Бул жагында болсо жуунуучу бөлмөгө чыгып кире турган ход. Ушул бөлмө аркылуу дагы чыгып кирсеңиздер болот. Биз сиздерге сырттан тартып көрсөтөлү. Жакшы. Кана жүрүңүздөр. Эми бул экинчи этажга чыгып кетүүчү ход. Биз ушул бөлмөнү көрсөтөлү. Бул ашканасы. Ашканасы дагы кенендиги кенен. Узун турасын айта турган болсок, бул 5-5,5 метрге 4-4,5 метр чыгат болжолдуу. Бул жакта газ плиталары орун алган, газ келген. Кадимгидей азыркы учурда 2-3 бөлмөсүндө биринчи, экинчи кабатында квартиранттар жашайт. Бул кирешелүү жер үй десек болот. Өзүңүздөр жашабасаңыздар, квартиранттар бар, даяр квартиранттар даяр экен да. 40 миңге чейин акча берет экен. Жок эле дегенде 25 миң акча чөнтөгүңүздө да киреше. Бул сыртка чыгып кетүүчү черный ход. Мындайча айтканда. 3 очок тапчан тарапка чыгып кетүүчү тарап десем болот. Мына эмеректер калат бүт бардыгы, раковиналар менен. Бул жагы топлый пол, бул жагы дагы топлый пол. Мынакей. Мына ушундай топлый полдун эсептегичтери турат достор. Мотору. Андан ичкери киребиз. Оң тарапта дагы 3-чү бөлмөгө киребиз. Бул 3-чү бөлмө дагы универсал комната. Кааласаңыздар ошо конок бөлмөсү кылып пайдалансаңыздар болот. Эмеректери жок экен, жакшы.
бирок мына жерде отопленияның бүт линиялары бар экен. Демек, жылууланган үй десек болот. Пластик каражаттары менен кооздолгон кондиционер орнотулган. Бул конок бөлмөсү. Жакшы. Бул жагында болсо кенен кладовка, тепкичтин асты. Эми биз экинчи кабатка акырын чыгып барабыз. Экинчи кабаттан сиздерге маалымат берели. Жакшы. Экинчи кабатта дагы квартиранттар бар экен. Киргенде эле мына экинчи кабатка чыкканда эле оң тарапка кире турган болсок, ата-энелер уктоочу бөлмө. Спальнялар бар, эмириктер бар. Айтор мына ушундай ата-энелер уктоочу чакан бөлмө. Булар эми калса керек. Анан жок, алып чыккыла дей турган болсоңуздар, алып дагы чыгып кете берет. Бир четинен баштай берели. Бул жагында дагы квартиранттар бар экен эле. Бул дагы чакан бөлмө, эртеден кечке чейин күн тиеткен, панорамный терезе, занавескалары тартылуу. Кимде ким ушундай үй издеген болсо, келе бересиз, ала бересиздер, жашай бересиздер. Келиңиздер, мына жерден көрсөтүп коелучу. Бул жанагы тетиги 105-сериядагы батирди көрдүңүздөрбү? Мына жерде көрүнүп турат. Бул Ош облустар аралык больницанын артындагы 105-сериядагы батир. Анын берки тарабында болсо бизнес хаус кейжи үй салып атат. Канализация тартылат да, мындайча айтканда жакынкы күндөр аралыгында. Демек, бул жакта дагы буюрса мына квартиранттар, балдар жашайт экен. Бул деле ошол бир бөлмө. Панорамный терезе жайгашкан. Эми акыркы 4-чү бөлмө, экинчи кабаттагы. Бул жерде дагы мына эмеректери бар, стол-стулдары бар бөлмө. Сиздерге насип кылган болсун агайын туугандар, азыркы учурда бул жерде квартиранттар жашап атат. Ошондой болсо дагы сиздерге тартып көрсөтүп кое берели. Бул жагы болсо мына көчө тарапты карап турат. Шамал согуп турат экен. Сонун. Аура башкача да, аура башкача. Сиздерге насип кылсын эми. $138,000 кичине кеми болот, сүйлөшүү жолдору каралат. Андыктан чамдаңыздар, чалыңыздар. Эсим номер экран астында камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып дагы келсеңиздер болот. Содалашуу сөзсүз болот. Варианттары мындай: 70% акчасын нактала берип туруп, калганын вариант кылып сүйлөшө турган болсоңуздар, анда $140,000 үстүндө сүйлөшөсүздөр. Акчаңыздар нак шытыр бере турган болсоңуздар, анда 138,000 тегерегинде сүйлөшсөңүздөр болот. Бул айтылышпасы кеми сөзсүз болот. Андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип кылган болсун. Документтери так, ипотекага дагы сүйлөшсөңүздөр болот. Мен анда бул чыгарышты жыйынтыктадым. Ассаламу алейкум. Толугураак маалыматтарды бергенге аракет кылдым. Толук маалымат берилбей калса, ээсине чалыңыздар. Өздөрү толугураак маалымат берет.